Excuse me. Sen başında эле урушуп кетпегиле, элдер акча төлөп келди, анан аягына чейин көрсүм. Бул жакта Excuse me деген шоу, эрежелер жок, негизи эле эреже жок. Бир эле эреже бар. Бирок ал эрежени деле сактабай деле койсоңор болот. Бирок мен айтып коеюн. Бир нерсе айтарын алдында Excuse me деп туруп анан сүйлөшүңөр керек да. Excuse me дейсиз, Негизи Эрма аябай мага жагат. Көптөн бери тааныйм. Политехте чогуу окуганбыз. Чогуу окуганда бир аз өйдөрөөк курста окуган, мен ылдыйраак курста окугам. Немец деп көбү билет, эмнегедир ошо. Саат 9га деп чакыргам, саат 9да келди да. Ошонусу жагат. Бул достордун арасында да тойлорго да дайыма убагына барат, немец да. Германияга да бар иштеп келген. Бирокчу ушулчу кичине баягы страдать этесиң да, ушунданчы. Немисчиликтенби? Силер деген 1 саат, 2 саат кеч келесиңер да. Сен кебетең бир 2 саат деп жазылып турбайбы? 2 саат кеч келесиң. Сен бизге окшогон мындай түз келген адамдар барбы? Кол чабып калачы. Мындай дайыма убактысына келген. Эмне эле кол чабып атасыздар? 9:30да келбедиңерби? Жок, келгендер бар экен. Мен бияка келип карасам, эч ким жок деп болчу. Мен биякты көргөн эмесмин да. Анан кеч келгендер биздин убактыбызды алып атасыңар да. Мен кебетем мен канча? Сен примерно бир 47 минут. Жылда 47 минут. Нормально. 47 минут. Жакшы го тоже. Жакшы оценка бердиң мага. Ошо МК эмеге да окшош, Ана чалсаң телефонун албай койот го, ошондой да шошуп кетет, кебетесе. Мынтип карап туруп анан басып туруп анан кайра кетип кала башат го. Жок, анан ошондой адамдарчы ошо мынтип кайра чалбай койгондо жаман кызырды келтирет, Сиз деле ошондойбу ушундай? Эрмек өзүн эме дей берет да. Эрмек өзүн аябай өзүнүн стилин алып жүрөт. Сен стилиң боюнча сөйлөшпөйлүбү? Баарыбыз эле ак өргөдө өскөнбүз, райондо өскөнбүз, анан окуу менен байланыштуу Германияга барып калбадым беле. Анан ошол жактан кийингендерди көргөм. Анан байпагы жок эме туфлилерди кийип жүрүшкөнүн көргөм. Көрүп алып сен чын эле башында реально байпагы жок кийип жүрдүң да. Кийип жүрдүм, көрсө кичинекей байпак болот экен да мындайчы. Аны билбей эле кийип жүрө бергенбиз да. Ичиндеги батеги канча өлдү аны. Билесиңби, политехте кийип жүрчүмүз белем. Ошондо реально носки. Байпак жок эле кийип жүрчүмүн. Ошондой носкилер кийин эле келди, жанагы. Жок, кыздар билчикен мурун эле. Аны эме деп койбу, наследник деп койбу, Наследник? Ой, наследник билем, эмне эле? Наследник. Мурас байпагыбы? Жок, мындай эмен астына бирдемке деп коет экен кыздар өздөрүнчө. Накладник деген сыяктуу. Мурас байпагы? Монтип ачып туруп жытасаң, ай болот. Ошондой сыяктуу. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Баардык эле кредиттер төлөгөнбүз, эмне болуп кетти биякта? Келаткан туруп учурашың келип кетет экен, Эмне, бул жакта эмеби? Токтолоодон тиги эмеге өтүп кетсе болобу? Яка өтүп кетсе болот турбайбы? Өтүп кетишти го, Машиналар менен өтүп кетсе болобу? Не мындай неме, жана ABS-ге чыгып берет го, кыска жолдорчу. TikTokто жана суроолорду бере беришет го, мону канчага алдың депчи. Мону канчага алдың? Муну Зарадан алгам. Зарадан? Бизде Зара жок да, кантип Зарадан кайтып барып алдым. Турциядан заказ кылып атабыз. Азыр үйрөнүп алгам ошону. Арзан келет экен. Ошо канча ошондо баасы? Мону деген 3000 сом алсам керек эле. 3000 сомго футболкабы? Көпкөн экенсиң да. Аябай арзан экен, 3000 сомго алгам. Шымды эмеден алгам. Дордойдон алгам, анан мындай кылып кыскартып алгам. Негизи шалбар ап турат го. Кыскартып алгам. Бул шым эмеби? Шым элеби же үстү бар? Жагы бар, анан өзү кийип жүрөсүң. Муну өзүм кийип жүрөм. Бир күн экөөнү чогуу кийсең бул эскирек көрүнүп калат го, Ооба. Кечке муну кийип жүрөсүң, Кечке кийбеш керек да ошо. Лайфхак. Экөөнү алмак кийем негизи. Бул туфлини эмнеге сурап айтасың? Туфли эң кымбат ушул жакта туфли. Туфлиге жете элекпиз да, саатчы. Саат эме, watch, Apple Watch. Туфли? Туфлини ошо Рензо Реналдиден алгам, ошону 12000 алгам, ошо эң кымбат ушул. Роналдо дейсиңби? Рензо Реналди бар го. Азия молдо. Рензо бизден атын жаттап алып анан барышыбыз керек экен да. Канчага алдың дедиң? 12000 алгам. Не, бирөөнү тонуп атасыңбы сен? Жок, ушундай болуп кетти. Жок, бит элекпиз да, носки канчага? Носки билбейм. Турси носки дегендерди аялдар эле алып кое берет го, ошондой эле. Аялың барбы? Ооба. Ошондойлор. Бул ушул Мурас байпагы чыга элек кездечи. Эми чыкканда деле кесип туруп кийип көргөн болду беле? Жок, андай болбоду. Сенде болсо керек, сен өзү кийип атасың ушундай.
Болуптур монда. Жо мен андай носки кийбейм негизи эле. Мурас деген носкилерди кийбейм мен. Эрмекке билесиң, неме аялы деген 23 февралга PlayStation 5 берген белеке. Сагабы? Ооба. Эмне чакырбайсың ойнобойбуз? Ошол PlayStation'дичи, ошол күнү эле берди да. Анан Mortal Kombat'ты ойнодум. Ошол боюнча турат. Вообще күбүскөн жокмун. PlayStation алып эле койшуңар керек экен. Алам ойнойм десеңер, 3 же болсо мындай арзанырактарын эле алса болот экен да. Тигини ушу кымбат калып алыптыр, ошол боюнча эле турат. Жок, ал деген мисалы Бекзарда сураган эмес беле, PlayStation ойнойсуңбу? Жок, мага айткан, эмне алып берейин дегенде мен тамашалап PlayStation алып бер деп койгом, мен өлө ойнойм го дегем. Анан ойнобойт эле экенсиң, көрсөчү. Биринчиден оюндары Ойногонун билбейт. Көз телевизор жакшы көрбөйт. кичинекей кезде. Экинчиден телевизор жок, PlayStation скучный тема экен. Көзүн эле. Ооба, чындап эле телевизорда жок калды эме. Бир квартира алып, ошол квартирага эмени телевизорду жүктөп салганбыз, анан PlayStation өзү эле турат анан. Ошончо эле калып. Мен деле алып көргөм PlayStation бир жолучу. Анан алып көрүп балам мен ойнап көрөйүн деп ойнап көрдүм. Балам вообще ойнолбой койду да. Нерс болуп сатып ийгем. Ооба да. Баласын Башка чоң бала алдым да. Ойногонду билген. квартира снимать эткен адаммын. А бул квартира сдавать эткен адам да. Бирөө үчүн бул хозяин да. Негизичи ошол боюнча квартиранын баасын көтөрдүңбү сен деле? Жана орустар Жок, орустар келгенде көтөргөн жокмун чын. Нан урсун көтөргөн. Күттүм бир ай, андан кийин көтөрдүм. Жок, көтөргөн жокмун эч нерсе. Андан кийин эме болду. Андан кийин жашы өзү эле кымбаттап кетти го. Помидор мурун там 50 сомго алсаң 100 сом болуп кетти. Анан ушундай сыяктуу болуп кетти. Анан тиги квартиранттарым өздөрү эле уяттуу кишилер экен мындайчы. Анан байке биз жашай албайбыз байке, квартираңызды алып. Жок, эме дешти, өздөрү элечи. Кош коелду деди. Кош коелду эмечти. Эгерде бизди чыгарсаңар, биз сизди кымбат кылам деп чыгарбай эле койгула. Биз ошол кымбат кылып көтөрсөңүз ошого деле даярбыз деди да. Андай кишилерди издеп таппасаң табылбайт го дейм, андайлар. Мен эзеле антип айтмак эмесмин. Может алар ошентип коюп Вы не имеете права дегендерденмин да мен. Может алар сага ошентип коюп өзлөрү башка орустарды кымбатыраак киргизип койгон. Балким киргизип койду. Мен барып деле текшербейм, барып эле эмеге акчага салып коюшат, анан ошончо эле. Неменин алдына деп койсуң. Ковердун алдына акча таштап кетишет, мен ключ таштап кетем, алмак салмак ушундай. Жакшы тамаша болбой калды. Ошо Эрма бай, анан байлар менен өзүнчө шерин ойнойт бул. Шеринеси бар, чоң кишилерде болуп. Канча сомдон ойнойсуңар ошону? Ал жакта чоң эмелер бар да, анын суммасын айткым келбейт просто. Тиги бизнесмендерди налоговый келип текшерип калышы мүмкүн да. Жакшы. Алар текшерип калышы мүмкүн. Шеринеге да налог салса, Мен негизи Шериненин мага эмнеси жакты? Бул деген беспроцентный кредит экен да. Сен деген акчаны аласың, анан аны бир жакшы бир нерсеге салсаң, бизнеске бир нерсеге салсаң, биринчи алсаң андан да жакшы экен. Анткени биринчи аласың дагы ошондон акча туй берет экен, кийинки шеринелерге ошондон акча чогултуп барат экенсиң. Эми силердики да ал шерине мындай бир нерсеге вклад болсот экен. Биздин шерине андай шерин эмес мындай. Счет жабылып, ар жагында бир аз тыйын калса анда мындай акча плюстамын деген шерине да. Мындай барып кээ бирөө эмкиде берейинчи деп бербей да койчу шерине да. Энең дуран ойнобойм силер менен деп бир экөө чыгып кетчү шерине мындай. Могу бүтсө эле болду, токтотолу жигиттер деген жактуу. Унтумага сачырап барды да эмкиде мындай чисто питанияга эле 1000 сомдон ала келели деген шеринелер. Негизи эле ошондой мындай лотерея, розыгрыштардан бир нерсе утуп көрдүңөр белесиздер? Мен илгери семейный лото дегенден 4 билет алып, 4 билеттин арасынан 1 билет кийинки оюнга 1 билет утуп алган. Өлө сүйүнгөнбүз да. Ошо мен да ошону айтайын деп койм. Ушундай болгон, Мен да 1 билет алсам уже 2 билет экен. Ушундай утуп аласың да. Андан башка өлө мындай күтүп көрчү ошол кезде. Аябай мындай жаңы жылдын алдында. Кошунабыз DVD утуп алган. Ошону майрамдаганга DVD-ден где-то 10 эсе көп акча кеткен да. Кой сойлуп, DVD утту деп баарыбыз жыргап.
кайра дистерди алмаштырып музыкаларды коюп. Мен неме утуп алгам бир жолу. Мектепте окушгондо лотереядан эмес. Мектептердин концерти болуп, концерттен анекдот айтып берип, телефон утуп алгам. Ничен айтып? Сен эмне кайсы мектепте окуйсуң? Анекдотко телефон берген. Ошону айтам, анекдотко телефон, сен телефонуң же өлө начар? Өлүп калган Nokia'лар болчу. Сен мектебиң өлө укмуш анан. Жок, биздин мектептеги бүт 3 мектеп. Жеме телефон мо жана Жок, андай эмес. 3 мектеп барган, 20 сомдон билет алыппы, ошондой бир нерсе болуп концерт болгон драма театрда Караколдо. А бизде анекдот айтып бергиле деген. Күлкүдө кризис жок деген концерт болгон да. Кризис убагы болчу. 2008-жылдары кризис болбоду эле. А мен Супер Инфодон бир анекдот окуп алгам. Кечинде жатаканада жатабыз, бүт балдар даярданып. Анекдот ошону айтсаң. Короче, жанагы неме бар го, 7 баштуу ажыдар келатат. Бир башы менен келатат. Алдынан жана Илья Мур эмес беле? Баатыр чыгып туруп, "Эй, 7 баштуу ажыдар, кана сен 7 башыңсы? Ой, азыр кризисте бир баштараң багып жүрөбүз" деген анекдот айткан. Бул сим картага да татыктуу эмес анекдот бекен, Жок, ошол кризис учурунда жакшы. Аябай жакшы. Жок, андан деле болгон эмес, көбүнчөсү болгону бүт баары чыгып эле, сөздөрүн унутушуп эле, анан эмне анекдот айтаарын билбей эле толкунанып. Элдер анда Сен уверенный. Анекдоттун аягына чейин укканга эле берген турбайбы анда, көп эле айта албай дөлдүрөп калышты. Мектептен көбүрөөк бар, анан башка мектеп, биздин мектеп болгондо биздикилер кол чайып, анан ошентип кеткен да. Раскладушка жана Samsung деген мондай болчу, ачылганчы. А мен анан апама белекке берип койгом. Күмөндөр Абылов тойду 3 саат эле кылыш керек деп сунуш киргизиптир. Мен да бүгүн жаңы эле чыгып келатсам ошо ток-шоуду аябай. Жаңы эле чыгып келатсам Күмөндөр Абылов өзү айтты деп койсуң. Айтып атты реально эле. Агыргыда прямой эфирде отуруптур, ошону айтып атты. 3 саат кылбайлы. 3 саат болсо ошондо бир эле антракт болуп калат да. Билбейм кандай, мен деле аягына чейин көрбөй калдым. Бир антракт 9-да баарыбыз баштайбыз го деп мен шашып келгем да бияктачы. Бир антракт 2 тост деле болот да ошондо. Ушундай болуп калат. 2 тост. Негизи кандай карайсыңар ошого 3 саат болгонго той? Мне кажется, жаштар поддерживать этет бул эмени. 3 сааттык тойлорбу? 3 саат эмес, 4 саат болуш керек го дейм менче, минимум. 4 болсо мейли 6 деп кое берели деп кете берет да кайра. Давай 7 деп анан кайра. Жок, мисалы вот Эй, желающийлер кала берсин деп анан. Ошо ойдон. Жок, мисалы вот 6 больше караоке деп кетип калышы. 6-да чогулуп баштаса сбор гостей, 7-де ровно вот баштап кетсе, 7-ден канча 11-ге чейин болуп калабы, 10-да бүтүп калса. 10-да бүтүп калса жакшы эле го дейм. 10-да бүтүп калса жалдырап эле отуруп калбайсың, эмне кыларыңды билбей эле. Жок, анан желающийлер болсо жок, анда деген кетеребиз да. Анда эме болуп катпайбы? Мисалы үчүн кыздар 3 саат 4 саат даярданабы? 3 саат үчүн не стоит го даярданып. Жакшы да ошо. Негизи кыргыз эли өзү мындай той үчүн жашаган сыяктуу сезилеби өзүлөргө деле? Жок, негизи эле бизде эме жок го. Шоу бизнес жок, той бизнес эле бар да. Мисалы ырчыларыбыз деле, андан башка деле сферада тойдон эле акча табышат да. Мисалы деген концерттер бар экенин, быйыл башка чет өлкөдөн элдер келип концерт бере баштаганда элдер барып атканын көрүп турган. Концертте берсек болот турбайбы деп биздикилер кайра концерт бере башташпады. Атабеков 5 күн берди, 6 күн берип салды го. Опера балетте. Мисалы ошондой кылып деле концерт деле берсе болот да. Мисалы азыр бул жерге келген адамдардын көбү айтып кетет, бизде ушундай нерсе жок, мындай кандай шоу, мындай юмор кылган нерсе жок, ушулар интерактив болуп келип отуруп чер жазып кеткен нерсе жок да. Бүт эле той болуп кеткен да. Эки депутатты дипломуну жасалма деген шек менен мандатынан ажыратышты дейт. Только бизде эле ушундай болот болуш керек, Кыргызстанда эле. Ошондо дипломдор жарабай калып, анан дипломдорун сатып алган экен да, конкретно айткандачы. Жок, ошондо азыр бизде деген 90 депутаттан бир райондон тандала элек, баягы окуя болбоду эле, мушташа кетип. Анан 2 депутатты ажыратып салды. Жасалма дипломдон көрүп мушташып кеткен жашаш керек, Сен жасалма диплом менен кеттиң дегенден караганда. О, мушташып кетти дегенде. Мындай. Мойнту алып чыгып кетесиң да. Жасалма диплом. Уктап. Блин.
окуп койбойбу. Негизи бүт эле окууну окуш керек да. Жок, бизде баары эле сатып алган бул деген. Жок, эми бизде баягы эмне коррупция өнүгүп кеткен заман болбоду эле. Ошон үчүн ошол кездерде сатып алышкан да көп. Жок, азыр деле сатып алышат да. Мисалы экөөңөрдүн правоңар бар да. Башка темада сүйлөшпөйлү, өлө коркуп атам мен. Жок. Эчине. Правоңар бар да. Правом бар. Сатып алдыңар да? Жок, мен окуп алгам. Мен окуп алгам. Мен папам менден өткөн эмес да. Мен сатып албаймбы, айдап калдым да ушардачы. Кстати, эмеде окуп жүргөндө, политехте окуп жүргөндө барчу эмес белем. Еще эме берки грузовойунда окугам мен. Не кереги бар ким билет деп. Кереги тип калат да. Кереги тип калат. Айылдан чөп ташып калса. 216-ны айдап калсаң деп. Чын ошондой болгон. Маршрутка айдап калсаң дагы депчи. Маршруткага д деген керек. Грузовой деген с да. Жок. Короче, эменикин дагы окуткан да. Мен бир история айтып берейинби? Рүстөм деген досум бар. Самат деген да досум бар. Эрмек деген да досум бар. Үчөөбүз. Алардын историялары көп да. Ал экөө негизи ошо кызыктуу историялар үчүн жаралган кишилер да. Үчөөбүз бир байкеге бардык да. Ал байке менен мурун деле иштешип мындай ал байке эме да мындай 2-3 айда бир сөз иштешип турган байке болчу да. Уважительный эле. Той болсо силерди чакырып берет, тайкеси, байкеси. Ал менен бир жумушту бүтүрүп кетмекпиз да. Анан барганбыз, барып байке отурат, иштеп атат компьютерде. Биятта мен отурам, биятта Самат отурат, анан Рүстөмчү. Так, анда мен барып шаурма, самс алып келе алайын тияк-бияк деп өлө настроениясы жок, настроениясын көтөрүп алып баштап атат да, сону сүйлөп атат да. Так, Куба сага эмне менен деди, мен курица менен дедим. Самат сага эмне менен десе, эт менен деди. Так, ошондо Самат сага эт менен, Куба сага курица менен деп тур, тиги байкенин атын унутуп калып атпайбы? Короче. Унутуп калган деле, короче, унутуп калганын мен резко сездим да. Анан жанында көп жүрбөсөң билип каласың го кичинечи. Мониторго карадым да, эмне дейт болду экен депчи. Монитор Саматта карасам, Самат дагы уже күлкүсү келип, эмне дейт болду экен деп карап турат да. Анан тиги Рүстөм монитуп калат, тиги байкени карап турупчу. Эмгек сизге эмне деп коет. Жөн эле оюна сөз чыгарчы, эмгек деп коет. Ушундай болот го. Аты ким эле? Аты Шамал. Аты эме эле, башка эле. Жок, ошондой сыяктуубу? Нурбек, Эрмек деген сыяктуу. Бек дагы эмес. Жана керектер унутуп калса ким деп коет го. Ошондойдун тиги Рүстөмдүн версиясы да. Эмгек. Иши ондай огузбайчы. Эмгек, дачы вниманиясын алыш үчүнчү ал иштеп аткан да. Жо, жана эме деген окуясы чыгытмы? Ошол Самат, Рүстөм, анан мен билет. Короче, Самат, Рүстөм, анан дагы бир бала ошол эмеде кышында машинеден, Саматтын кичинекей Nissan March деген машинеси бар болчу. Ошо менен кетип баратышат. Анан биринчи карлар болот го, өлө пушистый мындайчы. Суугар, анан гололёд болуп калыптыр да, анан машина акырын эле айдап баратат. Баары тең орусча билбейт. Анан туруп Рүстөм эме дептир да. Болдук жаман домдуба болот да дептир да. Анан Самат түшүнбөптүр да. Анан эмне дейсиң десе? Домдуба дейт да. Эмне дейсиң? Дед дом деп коет дейт. Анан эмне деп атасың десе? Көрсө один доманы айтып атыптыр да, көрсөчү. Мынтип кар жайт эмеспи белечи, ошону домдуба менен эме дед дом деп алмаштырган. Ошол атмосфераны айтып бере албайбы? Точно домдубадагыдай болуп атат деп айтса керек да. Анан тиги айтты да, эмне дейсиң деди десе. Ой, дед домдогудай болуп атат деди да. Менде эме деген окуя болгон. Германияда жүргөн. Эмне деген окуя болгон айтчы кана? Германияда жүргөндөчү. Германияда? Германияда жүргөндө бир эме деген Work and Travel'дын только Work and Travel деген бар эмеспи илгери? Же азыр деле барбы? Азыр деле бар болуш керек. Жокпу азыр? Жок, илгери Work and Travel болчу. Work and Travel'ды ачкан киши ошол Америкада алып калса керек деп ойлой берем мен. Тракайда жүрсө керек да. Жок, Work and Travel илгери бар болчу, азыр уже немеге Британияга клубника тергени кетип атышат. Ошонун эле немецкий версиясы бар болчу, германскийчи, ошо менен барганбыз. Кандай болот ошо немецкий версиясы? Ryzen Travel. Жок, Ryzen анан бирдемке деген компания болчу. Короче, путешествуй и работай. Путешествуй и работай деген. Анан путешествуй и работай деген немисче кандай болот? Ошо айтып атпайбы Ryzen деп? Унутуп калды Ryzen and Arbeiten болот.
Текшере албайбыз да. Билип атат, текшере албайбыз да. Арбайтын болот, билет болуш керек биякта. Арбайтын деген работать деген сөз. Барбайтын деген сыяктан келген туруп, Барбайтын, болбойдун деп койсун. Койбойсуң, жүрбөйдүң деп салдычы. Чыгарып элечи. Анан иштебейдиң деп кой, работать деген. Биринчи барган күнү эле мусор перерабатывающий эмеге иштетип койду да. Заводко иштетип койду. Жанагы аякта деген мындай үйлөр бар. Анан үйлөрдүн заборлору жок. Сыртка эмелерин чыгарып коюшат, контейнерлеринчи. Ар бир үй. Ар бир үй. Анан ошону алып барасың. Анан чоң жана грузовиктин аркасына жабыш алчубуз. Анан ошол контейнерди алып келесиң. Тиги грузовик деген мындай. Монтип кармап туруп. Кайрайтсың? Монтип кармайт. Анан мондай кылат. Атып туруп, монтип силкип туруп анан чүрүп. Таза аякта толтура частный фирмалар bizde тазалык эле болот го. Толтура. Биздин эң стильный ошояка барып ошондой иштеп атса, Эстерде. Германиядагы тазалыкта иштеген киши ушундай кийинип атса анан. Жок, аяктан көрүп анан келип атпайм. Аяктын униформасы ушундай экен. Ушундай болчу да. Анан жанындагы дос балам эме болчу да. Борчик бала болчу, анан кичине мындай намыскөй жигиттер болот го. Мындай. Мен болсом коймойсуң, иштебейсиң деген. Мен болсом мындай, бул временно эле жумуш, мен студентмин азыр, акча таап атам деп эле мындай нормально относить эттим да. Тиги бир немистердин мусору эч ким көргөн жок деп, Ана эч ким көргөн жок деген жерден эме бар да, хака бар да. Тигинтип ээрчитип келаткандан кийин азиатский көз чыкты тияктан эме. Европейцтер көрүнөт го. Азиатский көз чыкты, анан мен мынтип карап койсом алда эже экен да эми. Үйдөнбү? Ооба, үйдөн чыкты да. Анан тиги бала жандагы реакциясын карап атам да, ал өзү намыскөй болуп атат да. Анан ал болсо дагы бир эмени ээрчитип келатат. Анан туруп мен биринчи алдыга басып кетип калдым. Анан тиги эже мынтип өлө карап атат. Биз эчтеке сүйлөшкөн жокпуз анан. Туруп тигинден сурады да. Силер кыргызсыңарбы деди да. Тиги эже кыргыз экен да. Тиги дос бала карап туруп, "Жок ай" деп коет. Анан еще жогай деди. Анан мен күлдүм. Эжеге эч нерсе деген жокпуз. Эч нерсе дебей туруп тияка жармаш болуп туруп кетип калдык ошончочу. Ошондой окуя. Намыскөй борчуп айтты да. Жогай деп койду. Деген еще немецкий да слабый болчу да, башка немисче жооп берейин десе адатынча чыгып кетти да. Жогай. Жа намыска тийгенде немис кайсы тилге унутуп каласың деп резко ответ болот да. Жок, намыска тийгенде эмне, иштеп атасың деп. Бирок ошол жаман баарыбыз ошондой убакта чоңоюп калганбыз да. Ата энеңер сабачу беле силерде? Азыр сабабайбы эмне да? Азыр деле төш көрүп коет деп койду. Төшкө эле жетеби азаты? Дарс да. Эңкей деп атам матаңыз райым баласы деп. Ата эне баарыбыз деле сабаган болуш керек. Мен бир жол жестко таяк жегем апаман. Эмне үчүн дебейсиңерби? Эмне үчүн? Excuse me. Аябай кызык болду. Эмне үчүн тамак жедиң? Неме? Ың деген тамганы жаза албай. Мектепке жаңы биринчи класска баргам. Ны жазам. Кайра чуук менен урат. Ныны жазам. Уже ыңды айтып атасың, э? Ың. Ыңды жаза албаган үчүнбү? Ооба, мынтип эле жазып койгом ана. Абьюзер го деп койду. Сенки ал. Жок, ана мындай ушундай неме абалга келип каласың го, ыйлап атыпчы андай. Ана буллинг дейт, кстати. Буллинг дейт. Родительский буллинг. Жок, мен буллинг кылган турбайсың, э? Буллинг эмне иши кылып чуук менен урган да ошо. Мен аябай жестко бир тентек кылган үчүн тоже жегем. Чыбык эмес, ошонун эмеси. Досу провод менен. Дегенде. Эки жол тийгенде уже болду да. 2 жыл тартиптүү болуп кишисиң го. Жок, бирок ошондой убакыт келет го мында. Апаңа таяк жеп жүрөсүң, уже апаңа таяк жеп атканда колуң кармап аласың го ужечи. Чаппай калыңыз деген сипи. Жок, уже мен чоңойдум деген эки колунан карадым. Мен эмес, мындай башкалардан көрүп калгам. Башкалардан көрүп калгансың ба? Мен бир жолу эле таяк жегенди утпайм, ыңды жаза албайчы. Андан кийин таяк жегенде андан кийин кетип калгам үйдөн.
Мен эме айтайын деп аткам жана ошону жазып койгон турбаймынбы? Жакында эле ОРТнын жыйынтыгы чыкты. Жыйынтыгы тест чыкты го, ошол боюнча да 200 деме алгандар бар турбайбы? Мен окутканда 201 деме дегенди упап турдум деле да негизичи. Мен лично 136 балл алгам да. Сен канча алдың? 132 алгам. 132? 132, 138 ушундай эле. Этот свет маяк көрүп койсуңар азыр. Камералар жакындап. Менден караганда эмерээк окшойсуң да? 191. 2 коңгош канча деп. Экскюз ми сенкичи? 191. 191? Калп эмеспи? Боюм деп койсо. Жок, мынкы жакшы окуган. Чын эле 191 бе? Мен кызыл аттестат менен бүткөм демек. Жок, мондай да вопрос бар да. Кээ биркилер ОРТны 2 жыл тапшырсаң болот турбайбы, бирөөнү да кошумча сабактар депчи. Экөөнү коштуруп айтып коёр экен да, акылдуу болушупчу. Жок, меники кошумча сабактар отдельно, математика 84, история. Жок, жана самый главный бир эле ОРТ бар го, самый главный. Бир эле ОРТ? Ошол канча болду? 191. 191 бе? Эмне кылып жүрөсүң бу стендапты? Ушул жак жагы ушул жакка кетип калгам. Мен негизи мектеп жакшы окугам, анан универде экинчи курска чейин стипендия алып окугам да. Анан КВНге кирип кетти, окуй. КВНге кирип кетти, анан. Сен бүттүңбү окууну, кстати? Окуп аткам деп койдум. Жок, бүткөм. Бүткөнсүң, Эндеме диплом политехте жатат дагы деле, алып кетилекмин. Мен уктап атсам, вручение болуп атат деп чалышкан, анан мен уктап атам деген. Ошондой болгон. Бирок бир да сабакты развод кылган эмесмин. Сабактар мени развод кылчу да. Меники мүмкүн ошибка болуп келип калышы мүмкүн 191 деген. Мен азыр биринчи жолу алганы да результат да калды. Мен деген биология тапшырган эмесмин. Кошумча биология келип калган эмнегедирчи. Анан мүмкүн ошибка болуп калгандар деле анча болгон эмес. Чын ушундай го дейм. Жок, бирок негизи адашып кеткен го, анткени ГВТ 191 эмес да деп койду экен. ГВТ канча болду? ГВТ бир жетет. Проходной баллга жетип жетпейт да. 105, 110. Жок, мен андан жакшы эле болгон. Мондай болгон, ОРТ тапшырып атканда жаңы эстеп кетпедим, окуя десеңчи. ОРТга киресиң, мен Зияш деген классташымчы, досум. Чогуу КВН ойночу, Зияш көз киргенбиз да. Ал бул жерде отурат, бияк партада, мен буякта отурам. Баштаганда канча 2 саат берчү эле, 2 сааттай берчү эле. Мойт ойлонуп, мойт аткам да. Мойт карасам эле тиги фатрат атат да мойт элечи. Деп элечи. Ошол ОРТнын эртеси күнү тамашанын биринчи сезонунун финалы болчу да, короче. Фатрат туруп эле где-то бир 15 мүнөттөн кийин эле Куба кеттик дебеди. Даярданабыз деген. Мен 2 сааттан кийин чыгам, жөн жакпай. Берип туруп чыгып калганда. Бал канча болду? Чыгарбай чыгарткан 78 адам. Мен бүттүм деди. Брюслин формасы менен келип алган да. Эрма менен Кубаны жакшы бир неме кылып мисал кылып айта алам, анткени орусча бирөө буларга көп тааныштар орусчалыштар да, орусча сүйлөшсө булар кыргызча эле сүйлөй беришет да. Ошондой бир жакшы адаты бар да. Мен окшош омо эмес да. Анткени уялабыз да, кээде мындай акценттер чыгып кетпесин депчи. Башында ушундай болчу, реальныйчы. Орусча жооп бербей эле ушундай болчу. Анан кийин сен айткандай адамдар айтып баштагандан кийин наоборот өзүңө жагып калат экен да. Кыргызча түшүнбөгөн киши орусча сүйлөсө деле кээде кыргызча жооп берип кое бересиң да. Бирок түшүнөсүңөр жакшы эле. Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн ошол кийинки муунду үйрөтүш керек. Азыркысы деле абал начар эмес. Жок, балдардын ардан башташыңар керек го дейм, анткени азыр дос балдардын көбү эле де, бир 80-90%-ын көбү жанагы эле эмеден көрүп атып, YouTube'дан көрүп атып, жалаң орус мультиктерди көрүп атып, эме болуп атат го. Кыргызча билбей калып атат го. Ой, папа, что ты несешь? Анан тиги балдар, главный тиги дос балдар өздөрү кыргызча, орусча билбейт. Анан мелмен балам үйрөнө берсинчи деп коет да. Негизи туура эмес го дейм да, ошо балдардан баштасак анан. Кимдин эле эмеси? Өнүксө. Бирөөнүн баласы ошо орус садикке барып, орус дворду чоңоюпчу, короче. Кыргызча вообще билбейт экен да. Анан ошону үйүнөнчү өзү кеңбай, орусча жакшы билбейт. Анан орусча урушуп атып, сөздөрү түгөнүп калыпчы. Уруша албай элечи калып эле. Негодяй деген сыяктуу бирдекелерди айтып элечи. Нельзя деп эле. Бирок өнүгүп атат акырынан. Апа азыр барам, бияктан ой бербечи. Кечке созулуп кетти го, 1 саат бери деген болчу. Аялыңды апа деп коесуң ба?
3 балалы болгондон кийин апа деп баштайт экенсиң. 4-нчү бала болуппу? Мен жанымда ойлойт элем, меники тура элек да. Мен деле? Мен коюн эгим деп салам даже. Надо будет бы? Эми ол настроение жашады, эке жиниң келип турса, замира деп саласың. Көп ар кандай ситуацияга жашат десиң да. Негизи эме го. Бирдеме ол жакын кишиң менен доске, брат деп атып эле анан жөн эле атыңды айтып коет го, там кубаныч депчи. Ошондо эле уже представимда эме болуп каласың, асадак калып калат. Сен мени сыйлабайсыңбы дегендей кылып, Жок, эми мындай эме болот го, эрмек деп коесуң го кээдечи, мындай эрма там. Демке деп доске тияк бак деп атып эле туруп эрмек деп койсоң да катуу тийип калат го. Эрмек. Жыйынтыктайлы. Жыйынтыктайлы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул эксклюзив болду. Токтогул Ажизон Орозбекова биздин каналга катталгыла, лайк баскыла. Чоң рахмат.